Мына ушинтип 2020-жылда аягына чыгып жатат. Бул жыл башка жылдарга салыштырмалуу оор, жалпы эле дүйнө жүзү. Анын ичинде кыргызстандыктар үчүн дагы сыноолорго толгон жыл болду. Дүйнөдө, өлкөдө болуп жаткан жалпы окуяларга Репортер маалымат агенттиги баштан аяк көз салып турдук. Жыл жыйынтыгын чыгарып жатып, алардын орчундуу, олуттууларына токтолобуз. 2020 жылы орун алган окуялардын эң эле орчундуусу бул коронавирус пандемиясы. Шамалдай тараган дартты токтотуу үчүн бир шаар, бир облус, жада калса бир өлкө эмес, жалпы жер планетасы карантинге алынды. Бирок ага карабастан 82 миллион адам илдетке чалдыгып, анын ичинен 1 миллион 700 миңден ашууну көз жумду. Коронавирус Кыргызстанды да айланып өткөн жок. 80 миңден ашуун жараныбыз илдетке чалдыгып, анын ичинен 1354 мекендешибиз көз жумду. Пандемия адамдык сапаттарыбызды, ынтымагыбызды, өлкөнүн бекемдигин сынады. Мамлекеттик институттардын канчалык дени сак экендигин ачыктады. Бийлик оорунун жайылуусун көзөмөлдөй албай башаламандык болуп илдет адам өмүрлөрүн алып жатканда кыргыз эли ынтымактуулугун, биримдигин дагы бир жолу көргөздү. Коронавирус бизге моралдык да, материалдык да чоң кыйынчылыктарды алып келди. Туризм толук токтосо, инвестициялар менен ишкерлик басаңдады. Күтүлгөндөй эле мамлекеттик чыгымдардын кирешесинен ашып түштү. Эл аралык экономика жана бизнести изилдөө борборлорунун маалыматтарына таянсак, пандемиядан улам 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 12%га кыскарып, тышкы карыздары өскөн. Мындан сырткары Кыргызстанда саясий абал дагы кескин өзгөрүп, өтө курч кризиске кабылды. Пандемиядан улам кыйналып араң турганда октябрдагы парламенттик шайлоо таза өткөн жок деп чыр чыкты. Нааразы болгон парчалар көчөгө чыгып, калың эл Ак үйдү басып алды. Мындан кийин бир нече күн резиденцияда бекинип жаткан президент Сооронбай Жээнбеков бийликти тапшырып берүүгө аргасыз болду. Башаламандыкта абактан чыккан саясатчылардын бири Садыр Жапаров бир нече саясий кагылышуулардан кийин өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. Бирок бул окуялар башаламандыксыз, курмандыксыз болгон жок. Бишкекте бир нече күн мыйзамсыздык өкүм сүрдү. Шаардыктар, ишкерлер мародёрлордон жабыр тартты. Ак үй баштаган айрым имараттар өрттөнүп, ондогон адамдар ар кандай жаракат алса, кыргыз элинин келечекке болгон үмүтү үчүн 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу өз өмүрүн берип тынды. Бул кырдаал Кыргызстанга дагы оорчулуктарды алып келди. Эми өлкө парламенттик шайлоодон тышкары президенттик шайлоого өткөрүүгө да мажбур. Пандемияга байланыштуу өтпөй калган жергиликтүү кеңештердин шайлоосун эске алганда, бизди кийинки жылы жалпы 3 шайлоо күтүп турат. Бул саясий жаңжалдардан сырткары жок эле дегенде мамлекеттик бюджетке 1,5 миллиард сом чыгым алып келет. Буларды карап туруп, бул жылы жакшы жаңылык 6-чакырылыштын депутаттары үчүн гана бардай сезилет. Анткени парламенттик шайлоодогу жаңжалга байланыштуу белгисиз мөөнөткө чейин ыйгарым укуктарын узартып алышты. Бирок андай эмес, жакшы жаңылыктар дагы бар. Пандемияга байланыштуу көптөгөн спорттук мелдештер жылдырылганына карабастан, кыргызстандык спортчулар мекендештерин эл аралык деңгээлдеги жеңиштери менен кубанта алышты. Алардын арасынан олуттууларын ала турган болсок, кыргызстандык Валентина Шевченко эрежесиз уруш боюнча дүйнөдөгү абройлуу UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиондук курун быйыл 2 ирет коргоп калды. Алгач 9 февралда америкалык Кетлин Чукогянды, 22 ноябрда бразилиялык Дженнифер Маяны утуп чемпиондук наамын сактап калды. Мындан сырткары атаман лакабы менен таанымал Рафаэль Физиев да 2020 жылы UFC'де бир нече ийгиликтүү беттештерди өткөрүп, жеңиши менен кыргызстандыктарды сүйүндүрдү. Муну менен катар эле Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубогунда кыргыз балбандары 32 команданын ичинен 2-орунду алды.
балбандар майрам алдында кубанычка бөлүп кыргыз элине 3 алтын, 5 коло медалды жаңы жылга белек кылды. Албетте, кубанычтуу кабарлар да бар. Бирок бул жылы сүйүндүргөнгө караганда түйшөлткөн кабарлар көп болду. Өлкөдө олку-солку саясий кырдаал. Мурда бөксө болсо пандемиядан улам жаракат кетип тешилгендей болгон өлкө казнасы алдыдагы белгисиздик кыргызстандыктарды ойго салып турат. Бирок чоң сыноолордон кийин чоң ийгиликтер күтүп турары айкын. Анткени өзгөчө кырдаал, өзгөчө чечимдерди, өзгөчө кадамдарды талап кылгандыктан көп учурда мындай кыйын учурлар жаңы ийгиликтердин, жаңы жетишкендиктердин, чоң нерселердин башаты болот. Бизге келген кыйынчылыктар 2020 жыл менен кошо кетсин. 2021 жыл Кыргызстанга тынчтыкты, бакубатчылыкты, ийгиликтерди алып келсин деп тилек кылабыз. Кийинки жылы дагы дүйнөдөгү жана жергиликтүү жаңылыктар менен репортердон кабардар болууну улантыңыздар. Жыл жыйынтыгы менен сиздер менен чогуу Наргиза Өмүрбекова болду. Жаңы жылыңыздар менен.